Чыныгы сулуулукту акактай аппак, чың жана тегиз тиштерсиз элестетүү мүмкүн эмес. Ошондуктан ага туура кам көрүп, тишти сактоо үчүн ооздун гигиенасы менен катар эле туура тамактанада билүү керек. Анткени биз тамактанган учурда организмди гана эмес, организмдеги бактерияларды да кошо азыктандырабыз. Ал эми бактериялардын көбөйүшү үчүн таттуулар керектелет. Тамак ашта таттуунун көп болушу тиштин артында таштын көбүрөөк пайда болушуна алып келет. Тиштин бекем болушу бул эми основной адамдын тамак аш азыктарын туура жеште, туура өлчөмдө керектүү организмде болгон витаминдер керектүү болуш керек да. Ошон үчүн мүмкүн болушунча рациондон шириндиктерди азайтып, эми основной шириндиктерди азайтып, газированныйларды бир аз азыраак колдонуш керек. Основной адамдын ооз көңдөйүндө ушу микроорганизмдердин көбөйүшүн азайтыш керек. Айрым тамак аштын курамында тиштин эмалин бузатуучу азыктар көп болот. Алардын эң эле терс таасир берүүчүсү газдалган суусундуктар болуп эсептелинет. Тиштеги кариести да ошол эле газдалган суусундуктагы кычкылдар пайда кылат. Ошол эле учурда таттууларда тишке зыян алып келүүчү азыктардын сап башында. Кариестин пайда болушу бул эми көпчүлүк бир эле могул нерседен кариес болот деп айтканга болбойт да. Себептери аябай көп. Бул биринчиден организмдин слабый болушу, витаминдердин жетишпегендиги, анан кийин тишти туура эмес жуугандыгы, адамга аз количестводо келген болгон болсо, ооз кургап, ооз көңдөйүндө дагы көптөгөн оорулар ошол эле себептен кариес пайда болот. Кариес кайсыл учурда пайда болот? Кариес бул тамак аш жегенден кийин ооз көңдөйүндө микроорганизмдердин көбөйүшүнөн ошолорго шириндик нерселерди жегенден көбүрөөк учурда организмдер көбөйүп, өзүнөн токсин бөлүнүп чыгат. Ошол токсиндердин кесепетинен ошол тиштин катуу заты бузулуп, ошодон кариес келип чыгат. Тиштин эмалына өтө муздак жана өтө ысыктын да зыяны бар. Өзгөчө ысыкты ичип туруп, артынан муздакты ичүүгө болбойт дешет адистер. Мындай учурда тиштин эмалында микро жаракалар жаралат. Мисалы үчүн ысык муздакты экөөнү бирдей ичкенге болбойт. Мүмкүн болушунча суюктукту ушу комнатный температура же болбосо адамдын өзүнүн организминдеги 36 градус болсо ошого жакыныраак кылып алып ичкен жакшы да. Өтө ысык деле организмге жагымдуу эмес. Экөөнү аралаштырып иче турган болсо, көпчүлүк учурда тиштерде трещиналар пайда болот. Эгерде бир ысык, бир муздак экөөнү бир иче турган болсо, ошон үчүн мүмкүн болушунча суюктукту мындай комнатный температурада ичкен жакшы. Ошондой эле тиштин бекем болуусу үчүн витаминдүү азыктар менен камсыздап туруу да негизги талап. Тишке кальций, фтор, темир жана В витамини пайдалуу. Маселен, тишке кальций жетиштүү деңгээлде болсун десеңиз, сүт азыктарына, балык, грек жаңгагына, өрүк кагы жана капуста өңдүү азыктарга көбүрөөк басым жасаңыз. Тиштин бекем болушу үчүн основной биринчи кальций, фтор, фосфор, D витаминдери, С витаминдери основной. Ошолор тиштин катуу болуусуна себеп болот. Ошон үчүн ошол витаминдерди көбүрөөк жегенге аракет кылыш керек. Бул эми ушу баягы эле айткан сүт азыктары, деңиз азыктары, фисташка аябай жардам берет. Жалпылап алганда тишке кам көрүүдө эң негизгиси ооздун гигиенасы. Тамактанган соң эртең менен кечинде талапка ылайык тишти жууп, кам көрө билүү менен узак убакыт бою тиштериңизди таза сактай аласыз. Гигиенага көңүл буруш керек. Бул биринчи очередь тиштин таза болушу, бул кариеске алып келбеши, бул ушу эгерде адамдын өзүнүн личный гигиенасы жакшы болгон болсо, ошол себеп биринчи эле очередь мен гигиенага көңүл бурутмакмын. Себеби эртең менен кеч 2 мал сөзсүз түрдө тамактан кийин жуушубуз керек тишти. Себеби кечкурун адам баласы жеп бүткөндөн кийин тишин таза кылып жууп жата турган болсо, эртең менен тишти жууштун кереги жок да. Бизде көпчүлүк учурда ушундай болуп калган, эртең менен турабыз, тишибизди жууйбуз да, тамакты жеп алып анан көчөгө чыгып кетебиз. Бул туура эмес. Ошон үчүн ондай кылбаш керек. Кечкурун мисалы үчүн тишиңизди жууп жаткан болсо, эртең менен
тишти жууш не обязательно, бирок тамактан кийин сөзсүз тишиңизди жууп, көчөгө кетип атканда сөзсүз тишти жууп чыгыш керек. Тишти жууп чыккандан кийин 2 саат тамак жебеш керек, мүмкүн болушунча. Ден соолук сыры тиштен байкалат деп айтылат. Анткени бузулуп түшө баштаган тиш күлгөндө, сүйлөгөндө, адамдын жүзүн бузуп гана тим болбостон көптөгөн оорулардан да кабар бериши ыктымал. Андыктан ден соолугуңузга жана тиштериңизге убагында туура кам көрө билиңиз. Айнура Маширап кызы, Самат Сайдамат уулу, Аруу таң көрсөтүүсү.